улуттуктун кереги, биримдиги, күч-кубаттын тиреги, мекен тили, куттуу кыргыз элимдин көкүрөктө согуп турган жүрөгү дегендей, саламатсыздар урматтуу ага эжекелер. Ар адамдын көркү эне тилинде, адам эмес эне тилин билбеген кыргыз тилин ыйык тутуп кадырлап, эчең деген инсан өткөн дүйнөдөн. Саламатсыздарбы, урматтуу ага эжейлер, кымбаттуу окуучулар. Кыргыз тили кыргыз элинин улуттук тили. Чыгыш теги боюнча түрк тилдерине кирет. Буга чейин кыргыз тили көбүнчө озеки формада гана колдонулуп келди. 1989 жылдын 23 сентябрында кыргыз адаби тилине мамлекеттик тил деген бийик статус берген атайын мыйзам кабыл алынган. Анда эмесе баарыңыздарды бүгүнкү мамлекеттик тил майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап, сиздерге жагымдуу чыгарма тартуулайбыз. Улуттун айырмасын тилден алган, тилибиз бабалардан мурас калган. Өз өлкөң өз тилиң болгон үчүн, кыргызым жашап келет байыртадан. Эне тил ар бир жандын дили болот, эне тил жүрөгүңдүн үнү болот. Билбеген эне тилин маңкут белип, эл алдына чыгарбаган сүрү болот. Өз тилиңди кыргыз курба, бөлөк тилде майыт курба. Эне тилин чаңгандарды намыстан карап турба. Биз кыргыздар кыргызча сүйлөшөлү, эне тилин билбегенди сүрдөтөлү. Кылымдарды карыткан тилибизди, башкага да кызыктырып үйрөтөлү. Кел кыргызым кыргызча сүйлөшөлү. Жашап келген сөздөрүм асылдардын тилин берген. Кыргыздын чоң байлыгы эне тили, кылымдар карыса да кемибеген. Бай тилим сөз маанисин чектелбеген, ал тилим жашап келет эзелтеден. Манасты берген тилим адамзатка, кыргызга сыймык тамчы демди берген. Өз тилиңди кыргыз курба, бөлөк тилде майыт курба. Эне тилин чаңгандарды намыстан карап турба. Биз кыргыздар кыргызча сүйлөшөлү, эне тилин билбегенди сүрдөтөлү. Кылымдарды карыткан тилибизди, кызыктырып үйрөтөлү. Кел кыргызым кыргызча сүйлөшөлү.
Zeynep, bilesinmi? Bugün memleketimizin bardıq yerlerinde memleketlik dil bayramını ötkөрülüp жатқан учуру. Ооба, туура айтасың. Бүгүн Кара Суу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп гимназия комплексинде дагы Тил улуттун жан дүйнөсү аттуу чакан байрамдык кече өтүп жатат. Бүгүн биздин кечебизге көптөгөн коноктор чакырганбыз. Кел анда коноктор менен тааныштыралы. Биздин коногубуз Кара Суу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп гимназия комплексинин окуу бөлүм башчысы Усманов Жахангир Насыржанович. Саламатсызбы агай, бүгүнкү маанайыңыз кандай? Өтө жакшы, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасында 1989 жыл 23 сентябрь мамлекеттик тил катары кыргыз тили кабыл алынган. Мына азыркы учурда биз 31 жылдыгын белгилеп жатабыз. Маанай өтө жакшы. Рахмат агай. Мектепте мамлекеттик тилге кандай көңүл бөлүнүүдө? Ал боюнча көп нерселерди айтсак болот. Негизинен азыркы учурда биздин мамлекеттик тилде бардык иш кагаздарыбыз мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Андан тышкары бардык иш-чараларыбыз, чогулуштарыбыз дагы мамлекеттик тилде өтөт. Негизинен бардык биздин кызматкерлер, окуучуларыбыз дагы кыргыз тилинде так сүйлөй алышат, туура жазышат. Мен ойлойм, биз үчүн бул өтө чоң жетишкендик. Рахмат агай. Агай, сизге анда эмесе эркен микрофон, өзүңүздүн каалоо тилектериңиз менен бөлүшүп кетсеңиз болот. Рахмат. Мен бүгүнкү майрам менен бардык биздин эмгек жамаатты, мектеп администрациясы атынан окуучуларыбызды, бардык кыргызстандыктарды бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттаймын, аларга ден соолук каалайм, иштерине ийгилик. Албетте окуучуларыбыз дагы билим алышып, келечекте өзүнүн каалаган ниеттерине жетишин каалап кетемин. Эң негизинен биз мамлекеттик тилге ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды кошуп, мамлекеттик тилди өнүктүрүшүбүз керек деген ойдомун. Рахмат агай. Ишиңизге ийгилик агай. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн ар дайым өз салымыңызды кошуп жүрөңүз. Сак болуңуз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы эжекелер? Биздин кечебизге кош келипсиздер. Бүгүнкү майрамдык маанайыңыздар кандай? Жакшы. Жакшысыздар. Анда эмесе өзүңүздөр жөнүңүздөрдү кичине тааныштырып өтсөңүздөр. Мен Кудайбердиева Рахимахан Боронбаевна 1982 жылдан баштап ушул Сабиров атындагы орто мектепте кыргыз тили жана адабияты мугалим болуп иштеп келе жатам. Жакшы, рахмат. Мен Амирова Анаргүл Жалилова, ушул Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп гимназия комплексинин кыргыз тили жана адабияты мугалими 1997 жылдан бери ушул мектепте мугалим болуп иштейм кыздар. Рахмат эжеке. Билесиздерби, биздин кыргыз эли эзелтен сөзгө чечен, ырга, бийге бай келишет. Сиздер бүгүнкү майрамга эмне даярдап келдиңиздер? Бүгүнкү күн тил майрамы болгондуктан мамлекетибиздин бардык жерлеринде бүгүнкү тил майрамы майрамдалып жатат. Биз азыр силерге кыргыз күүсү деген ырды даярдап келгенбиз. Анаргүл эжеке көзөртөп беребиз. Жакшы, андан чогуу болойлу. Биздин мекен бакытка бай, шаңга бай. Биздин мекен жарыкка бай, таңга бай. Кайда барсам музыканын күлөрү. Кантип турам толкунданып, ырдабай, ырдабай, ырдабай. Кантип турам толкунданып, ырдабай. Кыргыз
тажрыйбасы мол, жаш мугалимдерге ар тараптан үлгү болчу мугалимдерибиз да жок эмес. Ошондой мугалимдердин бири бүгүн бизде конокто. Кыргыз тили жана адабияты мугалими Мамиева Назгүл Сатыбаевна жана мектептин жаңы босогосун аттаган Сабирова Гүлхая Бабахановна. Майрамыңыздар менен эжеке, майрамдык маанайыңыздар кандай? Албетте жакшы майрамдык маанайыбыз. Силер дагы майрамыңар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Рахмат эжеке. Эжеке, сизди үлгүлүү эжеке деп билебиз. Айтыңызчы, мектептин жаңы босогосун аттаган жаш мугалимдерге кандай насааттарыңызды берип келе жатасыз? Албетте мугалимдик кесип бул өтө түшүктүү кесиптердин бири. Мен өзүмдүн ушул күнгө чейин алган билимимди жаш мугалимдерден аябай ар тараптан жардам берип келе жатам. Биздин мектепте жаш мугалимдердин саны арбын. Азыркы мезгилде жаш мугалимдердин мектепке тартуу өтө кыйын турат. Бирок ошондой болсо дагы биздин мектепте жаш мугалимдер эмгектенип келе жатат. Сиз эмне үчүн мугалимдик кесипти тандадыңыз? Мен өзüm ушул мектепте окуганмын, эжекелеримден сабак алганмын. Окуп жүргөндө эжекелердей мугалим болом деп кыялданып, азыр кыялым ишке ашып, ушул мектепте эжекелерим менен кошо мугалим болуп иштеп жатамын. Жакшы, рахмат эжеке, ишиңизге ийгилик. Сизге келечекте мыкты мугалим болушуңузду тилеп калабыз. Аны эжекебизге болсо, сизге ушундай жаш мугалимдерге насааттарыңызды берип, жүрүшүңүздү каалап тилеп кетебиз. Рахмат сиздерге. Кымбаттуу агай эжелер жана окуучулар, биз майрамдык кечебизди алдыга карай улантабыз. Бүгүн дагы бир коногубуз Кыргыз тили жана адабият усулдук бирикмесинин жетекчиси, чыгармачыл, тажрыйбага мол мугалим Түллүбаева Кандара Токтобаевна өзүнүн окуучулары менен келген. Саламатсызбы эжеке, кош келипсиздер. Саламатчылык, рахмат. Майрамдык маанайыңыздар кандай? Биздин майрамдык маанайыбыз абдан жакшы. Эжеке, өзүңүз жетектеген кафедра жөнүндө маалымат берсеңиз. Мен жетектеген кафедрада жалпысынан 14 мугалим эмгектенет, алардын көпчүлүгү жаштар түзөт. Албетте бул жаш мугалимдердин мектепке келиши биз үчүн сыймык. Ошондой эле ушул жаштарга үлгү болуп турган насаатчы мугалимдерибиз дагы көп. Алар өздөрүнүн насааттарын берип, жаш мугалимдерге өздөрүнүн тажрыйбасынан бөлүшүп, баардыгыбыз биргеликте ынтымактуу иштеп, мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө өзүбүздүн салымыбызды кошуп келе жатабыз. Эзер кыргыз эл болгондарыңдан, дили менен тили кошо жаралган, чачкын элди бириктирбени тил, элдин ою тил аркылуу таралган. Алыс калды ал кылымдар жомоктой, ар мезгилдин ысык суугун тоготпой, элим чыкты нечен кызыл кыргындан, өз атында, өз тилин да жоготпой. Тил жоголсо, эл тагдыры не болмок, тилсиз элдин иши кантип оңолмок, эне тили, эл аброю, эл жаны, тил жоголсо, эл да кошо жоголмок. Тил деп какшап, тил деп күйүп жанган бар, тилдин терең маңызына канган бар, энесинин өзүн сөзүн бүт жерип, эне тилин чанган да бар, танган бар. Бирге жүрсөм, кыргыз тилин кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди кандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнмөн жаңылбайм. Тилиң барда сулуусуң да улуусуң, тилди бакта падышаң да куруучуң, эне тилде сайрайт бакта булбул да, тилиң менен сен бийиксиң, улуусуң. Абалтадан салт санасын санаган, акыл оюн алыш жолду тактаган, кылымдардан кылымдарды карыткан, кыргызымдын тили менен мактанам. Зор манас көлөмүнө жетпес ченем, чарчабай 3 ай айтса түгөнбөгөн, кыргызда дагы толгон көп укмуштар, чынында баары сенин күчүң белем. Мекен тили ата журттун кереги, биримдиги күч кубаттын тереги, мекен тили куттуу кыргыз элимдин
көк күрөккө соғып турган жүрөгү. Чансın, tansın, meyli tilim ardanba, андай алсыз, андай арсыз жандарга, кезин келди күткөн оматың, кир чоң үйгө, киргин кенен залдарга. Кадыр тийди, кайда болсоң төргө өткөн, када салтуу касиетин көргөзгөн, эми өмүрүң эл өмүрү узарды, экөөң өртең, эл да сен да өлбөссүң. Эркин үн сал, калааларда жайнаган, эми сени бактап баалай тайланам, эңсеп жүргөн эл тилери келген кез, эне тилим укугуңдан пайдалан. Рахмат эжеке. Эжеке, сиз башка конокторуңузга караганда өзгөчөлөнүп, өзүңүздүн окуучуларыңыз менен келип турасыз. Бекеринен бул окуучуларды эшип келбеген болсоңуз керек, булардын өзгөчө өнөрлөрү менен бөлүшө кетсеңиз. Албетте, Кыргызстанда жашаган ар бир жарандын майрамы, окуучу болобу, мугалим болобу, башка жаран болобу, бул майрам бардыгыбызда. Анткени тил адамдын күзгүсү демекчи, ар бир улут өзүнүн тилин канчалык сактап, ушундай менин жанымда отурган урпактарыбызга таза сактап, байытып жеткирип берсек, ал биздин сыймылыбыз. Биз бир гана сабак менен чектелбестен, окуучулардын талантын таап, ошолор менен чыгармачылык менен иштеп, бүгүн силердин майрамдык кечеңерге менин эң жакшы көргөн, эң сыймыктуу окуучуларымдан 2 бала келдим. Алардын бирөөсү 7 класстын окуучусу, 3 жылдан бери мектепте көркөм окуу боюнча алдыга эч кимди салбай келе жаткан Садикова Хадича. Менин сол жагымда отурган, былтыр өткөн тил майрамында өткөн Манас айтуу боюнча конкурсунун жеңүүчүсү Адылбеков Мухаммад Юсуф. Рахмат эжеке. Окуучуларыңыздын өнөрлөрүнөн көрсөк, албетте рахмат. Кыргыз эли сөзгө чечен, ой билимге бай калып келет. Азыр менин окуучум Садикова Хадича Эсенмул Ибраевдин улут болсом тилим менен улутмун деген ырды көркөм окуп берет. Эсенмул Ибраев, улут болсом тилим менен улутмун. Эй жарандар, эрендер, бектер жана берендер, эл баштаган кемендер, мейли бакыр, мейли баадыр, мен кыргызмын дегендер. Зоок үчүн келгеним жок бу жерге, соболум бар айда турган силерге. Bir ata журт, bir асаба, bir ажоо бар бир элде. Анан муну билип ал. Ар адамдын ар башкача дини бар, ар башкача дили бар. Бирок билгин, бирден гана тили бар. Билгин муну билип ал. Эй эрендер, эскертерим силерге, чындап кызмат кылам десе ким элге, сүйсүн тилин сүйгөн жарын сүйгөндөй, күйсүн тилге перзентине күйгөндөй. Жалгыз ырын ырдай берет кекилик, кекиликтер койсун мени кечирип, эне тилин билбей туруп, эне тилге күйбей туруп, эли журтун сүйөмүн деш чекилик. Ысыгына алар күйүп, суугуна тоналбайт, эне тилин түшүнбөгөн, кур кыйкырып күпүлдөгөн, эч убакта ата журттун анык уулу боло албайт. Бул чындыкты тилин тааныган тилазарлар, динин тааныган динозаврлар угушсун, мейли алардын уйкалары курумшудай курушсун. Ар улуттун улуттугун аныктар, тил деген бул метрикасы улуттун. Кылым сүргөн кыргыз тили, кызгалдактай гүлдөсүн, жайып тамыр бутактарын жаш арчадай бүрдөсүн. Ишкананы кенен ээлеп, иш кагазда сайрасын, көчөлөрдө эркин басып көрнөктөрдү жайнасын. Бакчалардан байыр алып, окуу жайда окулсун, тоолуктардын өз тилинде токтомдорду кылсун. Телеграф, телефондор сүйлөп турсун кыргызча, ата журттун эне тили аралашсын турмушка. Жер биреген жерегиндей, жетсин колу жылдызга. Бул чындыкты өзда жадда угушсун, эне тилим, энем, элим буюткум. Тунук болсом тилим менен тунукмун, улук болсом тилим менен улукмун, улут болсом тилим менен улутмун. Анткени тил ар улуттун улуттугун аныктар, паспорту да, мандаты да, метрикасы улуттун. Азаматсың эң сонун Хадича, таланты ташкындай берсин, окууларга ийгилик. Рахмат. Эжеке, бул окуучумуздун өнөрлөрүнө көбү болсок.
Albatta, bu Alibek Muhammadiyevich dagы мен сыймыктаган окуучуларымдын бири. Кыргызга Кудай тил берген, кыргызга Кудай дил берген. Келтирип манас айтсын деп керемет ооз үн берген демекчи. Muhammadiyevich бүгүн силердин майрамды кечиңерге манасын бала чагынан өзүңдү алып келген, анда эмесе менин окуучумун өндөрүнө көп. Manastın bağacağı. Günden gün ötüp, gün mezgili keliptir. Aydan ay ötüp, ay mezgili keliptir. Oşul gezder manas, jetiге jaşı toluptur. Mun koygan atı çöncündey, bol koygan jap-jaş balаны. Şer ekenin kim bildi, balaça çorgap şaşkın yok. Beşke çeyga kelgence, berenin mananas baskan yok. Çakırgan atı çöncündey, mununçun manasatan kim bildi. 8'ge jaşı kelgende, kүйüp durgan çok oldu. Küllü kırgız içinde, manda kenti yok oldu. Karı kelip karmasa, çığıra ballar çırkırayt. Kattulukka çıdabay, көзүнөн жашы буркурайт. Кырык баланы кыргүнүн, манас бир күн жыйнап алыптыр. Чоң Алтайды талага, жолду боюн салыптыр. Кара Кытай Манжудан 80 бала барыптыр. Сез көчөтүп кыргына 80 дешип калыптыр. 80-нин ичинде боз калмактын чоңулу ары жоголар ер. Манастын жолун торгоду, 80 бала уңгоду. Кызы таап буртеп, бул буруттун балдарын чуркуратып көрдүп. 80 bala kaçırıp, 40 balaya asılıp, dalayının kirsesi, tisesi жерге bөгüldü. 80 bala aldına kelin bolup жүгүндү. Жекелер жанын суага деп, чымына жамнай түмүндү. Рахмат, Эжеке. Балдарыңыздын өнөрлөрү кошкундай берсин. Эжеке, өзүңүзгө эркин микрофон. Эң биринчи ушул майрамдын урматы менен сиздерди, ушул мектептин жалпы жамаатын, ошол эле жалпы кыргызстандыктарды мамлекеттик тил майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңыздарга бекем ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө бакубат жашоо, ал эми Кыргызстаныбызга тынччылык калсын. Рахмат, Эжеке. Ар бирибиз энетибизди таза сактап, туура сүйлөп, келечек урпактарга байытып, жеткирип берүү ар бир кыргызстандыктардын милдети деп ойлойм. Андыктан майрамыңыздарды майрамга уланып, ар дайым ден соолукта жүрөңүздөр. Рахмат, Эжеке. Өнөрлөрү күчөй берсин балдарыңыздын. Сиз дагы ишиңизге ийгилик. Анда эмесе урматтуу ага эжекелер жана окуучулар, тил улуттун жан дүйнөсү аттуу майрамдык кечебиз өз соңуна жетти. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Майрам майрамга улансын. Сиздер менен бүгүн кыргыз тили жана адабияты мугалимдери Абдикеримова Зейнеп жана Артикова Диляра менен болушту. Саламатта калыңыздар.